Так, канча жаштасыз эже? 68 жаштамын. Так, 68 жаштасыз, Бүгүн канча күн болду? Мен 8-күн. 8 күн. Сиз келгенде кайсы жериңиз ооруйт эле? Мен асыл ошо ичим ооруп эле келгенмин. Ичиңизден киндиктин тегерегиби, же кабыргалардын түбүбү, же чат жак ооруйт беле? Чат жак көбүрөөк ооруйт. Чат жагыңыз көбүрөөк. Кайсы же, оң жагыңыз көбүрөөк беле же сол жагыңыз? Оң жак. Оң жагыңыз көбүрөөк ооруйт эле. Ичиңиз катат беле? Башта каткан кийин өзүм мен дагы көп нерселерге барам да. Эми башта каткан дегенде, башта сиз мурун сиз канча күндө бир барат элеңиз Улуузарага? 2-3 күндө бир барам. Канча жыл жүрдүңүз ошондо 2-3 күн? Ошондо кыйла эле жүрдүм. 10 жыл, 15 жыл канча? Жок, бир 2 жылдай. 2 жылдай жүрдүңүз, Анан ичиңиз каткандан кийин сиз муну оң чатыңыздан азыркы айтып аткан ооруганыңыздын күчөгөнүн байкадыңыз беле? Ооба, көп ооруп баса албай калгам да. Так. Анан эмне кылдыңыз анан? Анан мен больницаларга да жатып көрдүм да. Баягы томографияга түшкөндө неме деди да. Деформация мышцы деди. Так, анан Деформация болгондо алыш керекмин деп операция кылды да. Кайсы жылы? 2006. 2006 почти где-то бир уже 19 жыл болуп калыптыр, Сиз ошону алдыргандан кийин эмнени байкадыңыз? Жакшы болгонун байкадыңызбы же кайра наоборот күчөгөнүн байкадыңызбы? Алдыргандан кийин ошо оорулушуп ушул оң бутум баш эле жаны жок. 1 жылдай жаны жок жүрдү. 1 жылдан кийин өзүнө кичине келди. Ол бир 5-6 жылдай эле мындай сезбейт эле да. Эчтекени сезбейт. Бутуңуз эч нерсени сезбейт. Эч нерсени сезбейт. Так. Анан секин ар жерге барып ушу лечение алып жүрүп анан кичине жакшы болду. Аксаганыңыз күчөдүбү кайра? Операциядан кийин күчөдү. Көбүрөөк эле бассам, көбүрөөк эле иш кылсам ошо аксайм. Так, бүгүнкү күнгө эмнени сездиңиз? Бүгүнгү мына аябай жеңилдикти сездим. Анан кийин ошо бул жакка дагы жакшы таасир берип атат да. Бутуңузга. Ошо мына азыр эжеке оң жак бутун көрсөтүп атат. Ушул жагыңыз сезгени, ооруганы ошо бир калыпта эле турган да эми. Эми баягы аякбайка барып кичине канды айландырып кичине бутуңуз жакшы болду, бирок баары бир сиз мындай толук жакшы болбой атам деп ооруп турган келдиңиз да? Ооба, жакшы болбой атам деп мен эми изилденип жүргөн өзү аялымдан изилденип ютубтарды карап анан ошо сиздин клиникаңызды көрүп отурдум да. 1 жыл келе албай жүрдүм. Ошо саатты болду. Таяк менен келип жүрдүңүз же таягы жок жүрдүңүз? Жок, таягы жок. Бирок басканда канчадан кийин эле бутуңуз ооруп калчу эле? 5-6 шаг, 10 шагбы? Басканда бир тез эле ооруп калат, басып атканда эле ооруйт да. Анан отура каласыз. Көп баса албайм да, көп узакка баса албайсыз. Так. Бүгүн сиз 1-этаждан 2-этажга мындай чыга аласызбы? Ооба, жеңил болуп чыгып атам. Айрыкча мына массаждан кийин жөн эле жүгүргүм келет да. Массаж аябай сонун болот. Так, эми урматтуу мекендештер, мына массаж деп калды. Демек биз массаждын эки эле түрү менен алектенебиз. Бул курсакка массаж жана бес тамырга массаж. Эми эмнени айтайын дедим эле. Албетте биз обязательно мен как врач катары адам келгенде баарын башынан сурайм да. Мына ошо башында келгенде дагы мына бүгүн 8-күн экен, 8 күн мурун келгенде да мен түшүндүргөм да. Сиздин бутуңуздун ооруп калганы бул биринчи сиздин чегиңизден башталган деп түшүндүргөм да. Ички чегиде, жоон чегиде болгондо дагы восходящая часть толстой кишкиде жоон чегин жогору карап кетип аткан бөлүгү менен ички чегин кошулган жеринде ошол жерде көбүрөөк микробдор жашап, ошол ичеги көбүрөөк кызарып шишип, артта турган, ичегилердин артында турган аорта деген чоң кызыл кан тамыр бар. Жүрөктөн чыккан аорта деген чоң кызыл кан тамыр эки бутубузду багат экен. Чаттагы органдарды, малый таздагы органдарды, жогору жактагы колдорду баардык жакка мына ошол аортадан тамак кетет экен. Анан эми эжекенин ошол өт менен уйку без. Мен дайым айтам да, урматтуу мекендештер, бизде бекер бир аптека бар да, 2 аптека бар деп айткан бир видеомда да. Бул өт менен уйку без. Өт менен уйку без, өт суюктугу менен уйку бездин согу биз үчүн бекер аптека. Бул деген тамак сиңирип берет. Булар деген ичегилерди түртүп берет. Анан булар деген бизге кирген бүт микроорганизмде. Мен дайым айтамын, бизде 5 майда жандык жашайт, мына ошолду өлтүрүп бергич болуп саналат. Демек, эженин ичегисиндеги микроорганизмдер жашаганга чейин биринчи өтү менен уйку бези жакшы куйбай калган.
Анан ал ошол микроорганизмдер бизге кирип алып туруп, ичегиде жашаганда дагы эң ушул илиоцекальный часть деп коет. Ички ичеги менен жоон ичегин экөөнүн ортосунда көбүрөөк жайгашып, ошол жерди кызартып, шишитип, оң бутка кеткен бедренная артерия деп коет. Аортадан бөлүнүп кеткен, эки бутубузга оң жана сол жака кеткен бедренный аортанын оң жакта кан тамырды кысып койгон үчүн булчуңдар жакшы кан албастан деформация болуп калган. Эми аны албетте деформация деп аны операция кылды. Бирок эже айтып атат, операциядан кийин мен 1 жылга чейин, андан кийин 5-6 жылга чейин сезбедим деп. Себеби кесилген жер бар бир өзүнүн минусун берет. Кыргыз ошон үчүн айткан, жетелчөп бир кес деп. Демек, ошол кесилген жердин айынан, ошол кызарып шишиген ичегилердин айынан баягы барбай аткан кан дагы барбай калды, булчуңдар дагы жакшы кан албай калды, вена жакшы венозный кровь жүрбөй калды, лимфа кереги жок мусорду алып кете албай калды, нервтер уктап калды. Нерв уктап калган үчүн бут чымырайт. Демек, ошол проблема ошол боюнча кала берди. Эми албетте эже уккан жагына барды, тигиге барды, бирөө жарым ушул бутун кармалап койсо кичине жакшы болуп калгандыр, чөп ичип көргөндүр, костоправка баргандыр, барбаган жери калбаган. Эми кичине болсо дагы кыргызчылыкка да барды. Эми кичине болсо дагы өзүнө кичине жардам кыла берди. Бирок негизги себепти таба албай жүргөнсүз да. Негизги себеп мына ушул висцерал массаж менен безге массаж жасоо. Мына ошону жасагандан кийин деле. Мына мен азыр келип эжени бастырып көрдүм, тыпылдап аяк-баяка жеңил басып жүрөт. Анан жакшы жүргөн үчүн окуй, мен жакшы болдум деп туруп, өзүнүн чалын да алып келиптир. Чалымды тарап келип жатырып коюптур, Мен жакшы алды эле, азыр жүрөгү сыгылат. Мен азыр сиздин чалыңызды текшерип эле сразу айттым. Мен айтышат да, сизде УЗИ бар деп. Ама УЗИ эмне кереги бар? Мына мен колум УЗИ, ана сиздин ичиңер УЗИ да. Мен курсакты кармалап туруп эле айтам да. А УЗИ менин профессорум айтат да, 40% эле туура көрсөтөт деп атат. А лаборатория 9% туура көрсөтөт деп атат. Көрдүңүзбү? Демек, мен азыр ошо сиздин чалыңызды азыр текшердим. Ачып эле мен айттым, жүрөгүңүздө эмне проблема бар дедим да. Көрдүңүзбү? Организм өзү айтты бизгечи. Организм өзү айтат. Так, демек, Кудай буйрса, сиздин чалыңыздагы сизге окшогон тыпылдатып коет экенбиз, Урматтуу мекендештер, менден кечээ күнү бирөө жазыптыр. Сизден кеңеш сураса эле кел дей бересиз. Акчанын артынан чубалдыңызбы деп мындай. Акчанын артынан деп мындай грубыраак айтканда, анан мен сразу жаздым. Жок дедим. Мен кантип баланча деген бар, ал сурасаң эле айтып кое берет деп. Мен айттым, ал народный медицина болсо керек дедим. Мен как врач катары пациентти көрмөйүнчө мен эч нерсе деп айта албайм. Раз келе албайсызбы? Анда мен айттым, мен 20-жылы берип койгом. 5 көнүгүүнү жасагыла деп. Суун ичкиле, жана диетаны кармагыла, чөп ичкиле деп мен 5 жылман ковид мезгилинде айтып койгом. Кыргыз ошону окубайт, кыргыз ошону кылбайт. Анан эле кыргызга ушу телефондон сураса эле жооп берип койсоң да. Телефондон сурасаң. Эми келип адамды кармалап, көрмөйүнчө кантип мен врачтык кесүү мага уруксат бербейт. Так что, урматтуу мекендештер, телефондон мисалы сиз эже мен перекс кантип жол ичем десеңиз, мен 3 жол иштеп коюшум мүмкүн. Могу жерим ооруп атат, минтип атам, эмне кылам? Аны келсеңиз көрүш керек да. Кантип көрмөйүнчө бир нерсе деп айта алам, чынбы? Так, демек, урматтуу мекендештер, ар бир адам өзүн биринчи сүйүш керек. Өзүн сүйүш керек. Өзүнө ар бир орган Алла Тааладан бизге береке бериптир да, береке. Подаркага берди, биз ошону жакшынакы алып кетишибиз керек экен. Аны оорутуп койгонго чейин жата бербестенчи. Демек, адам жакшы болуш үчүн 70% адамдын өзүнө байланыштуу деп дайым айтам. 30% биз жардам беребиз. Мына ошо сиз жардам кылсаңыз, биз жардам кылсак, анан кийин биз адамды тегиз комплекстүү жакшы кылабыз. Сиз ушу дарылоодон бир эле бутуңуз жакшы болгон жок да, чынбы? Ооба, бир эле бутум жакшы болгон жок. Мына ашказан бар эле, ашказандын жеңинде да биринчи ашказанды тазалайт. Анан уйку кандай болуп калды? Уйку тынч, уктабайт элем ушу. Мына көрдүңүздөрбү? Демек, адам мен адамдын өзүнө берип коем, жаса ушуну депчи. Мына жасап атасыздар, чынбы? Эми сиз чыккандан кийин да унутпашыңыз керек да. Чыккандан кийин да унутпастан ушул ишти баса турган көнүгүүнү, денедеги бездерди түртө турган көнүгүүнү, диетаны бузбастан, сууну бузбастан. Эми сиз
Мага кече Бишкектен bir пациент келди. Мен сизден кийин эч жака баргым келбей калды деди. Мен деди азыр кызым дейт кыргызский биз Морияга билет алам деди. Жок, ошонун акчасын бермей Бапаева барып эле массаж алам деп айттым деди да. Массажга айрыкча ошо компенсиялар деле бар. Биздин эми очистительный витаминотерапиябыз бар, очистительный терапиябыз бар. Демек, ушулар менен биз комплекстүү жардам кылып атабыз. Урматтуу мекендештер, биз силерге ден соолук каалайбыз.